Саламатсыздарбы, сіздермен Мирлан Батырханов. Фабиликте интернет дүкөнүндө сиз жазган заказдарды кантип төлөсөңүз болот, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кыргызстандын мисалында. Эми мен Ошто жакшы билгендиктен Оштун мисалын көрө келтирип кетем. Бирок көпчүлүк шаарларда ушундай эле көрүнүш болушу мүмкүн. Ал эми Бишкекте болсо Ошко караганда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Негизинен мен белгилүү 3 жолду көрсөтүп кетем. Сиздин шаарыңызда бир аз башкача болсо, ошого жараша иш кыла бересиз. Негизинен 3 жолдун бирөөсү болуш керек жок дегенде. Эми көпчүлүк шаарларда 3 вариант бар. Биринчиси бул терминалдан төлөө, экинчиси карточкадан төлөө, үчүнчүсү онлайн кошелектон төлөө. Терминалдан төлөгөнүңүз бул биринчиден ыңгайлуу экен, экинчиден эң оңой, эң жеңил жол экен. Сиз жаңы баштап аткан болсоңуз, сизге эң оңой бул терминалдан төлөө. Түшүнүп алыш оңой, үйрөнүп алыш оңой да. Тез болот, бирок кымбатыраак болот экен да. Кызматы кымбатыраак болуп калат экен. Карточкадан төлөө бул кыйыныраак, үйрөнүш керек муну. Мүмкүн болсо сиз уже терминалдан төлөп жүргөн болсоңуз, анда карточкага өтсөңүз болот. Анан заказыңыз чоңураак суммада болсо, сизге карточкадан төлөө арзаныраак болуп калат экен. Жана ыңгайлуураак болушу мүмкүн. Салыштырмалуу бир аз кеч болушу мүмкүн. 1-2 кадам көбүрөөк жасап каласыз, 1-2 кичине бир аз көбүрөөк жасап каласыз, андыктан бир аз кечирээк болуп калат. Ыңгайлуу, ошондой эле терминалда анткени остаток счетуңузга калып калат. Бирок арзан, акысыз экен. Ошол жагы акча жагынан көп жагынан утат келсе карточкада. Мобильный кошелек же ошон кошелектер аркылуу төлөө, бул болсо онлайн кошелектер. Бул ошондой эле ыңгайлуу болот экен. Терминалдан төлөгөнгө караганда сиз үйрөнүп алсаңыз ыңгайлуураак болот. Оңоюраак, карточкага салыштырмалуу бул оңоюраак болот экен. Кошелектен төлөө, бирок карточкага салыштырмалуу бул кымбатыраак кызмат алат. Тез ошондой эле тез болот экен бул дагы. Эми ар бир жолдун өзүнүн плюс минустары бар. Аны сүйлөшүп кетебиз. Сиз кайсы жол менен төлөбөңүз, эгерде терминалдан төлөсөңүз, сиз регистрациондук номерге, Фабилик берген логинге салат экенсиз да. Ал эми кошелек же карточка иштетсеңиз, анда биринчи кошелек, карточка номериңизге саласыз. Анан кийин гана өзүңүздүн регистрациондук номериңизге салат экенсиз акчаны. Алдын ала заказдын суммасын жазып алыңыз. Терминал же кошелек эч убакта сен ушунча сом карызсың Фабиликке деп айта албайт. Аны сиз өзүңүздүн личный кабинетиңизге Фабилик сайтка кирип, ошону алдын ала жазып алганыңыз туура болот. Мүмкүн болсо терминалдар сдача бербейт, акчаны да алдын ала даярдап алыңыз. 5 сом 10 сом сдача бербейт, ошону төгөрөктөп бир аз ашыгы менен салышыңыз керек болот. Калган акча же сиздин личный счетуңузда, Фабиликтеги счетуңузда калып калат, же болбосо карточка, кошелегиңизде калып калат экен. Терминалдар менен төлөштү көрүп кетели. Мына мобильниктин терминалы бул атактуу терминалдардын бири, оранжевый түстөгү терминал. Бул мына тыйын монета алат деп жазылып турат бул жерде. Мына мобильниктин терминалдарын төлөсөңүз болот экен. Кызматы 1% экен. Киви болсо биз кызмат албайбыз же 0,25% деп жазат, бирок бул жалган, ага ишенбеңиз, чынында 1% алат. Русинбанктын терминалдары дагы 1% алат. Мына сүрөттөгүдөй эле мына мобильниктин терминалы оранжевый болсо, кивиники көк болсо, Русинбанкта кызыл түстө экен. Ал эми KCB банкынын терминалы болсо көк түстө экен, бул 1% кызмат алат экен билишимче. Бир аз KCB боюнча көптөн бери төлөбөй калдык, кызматтан адашып калышыбыз мүмкүн. KCB'нин терминалдары азыраак, кээ бир учурларда терминалдар чек бербей калат. Андыктан муну текшерип туруп анан төлөйсүз. Элсом деген мобильный кошелек, онлайн кошелек бар эле, бул азыр иштебей калды. Кокус иштеп калса иштетсеңиз болот. Бирок азырынча бул кошелек жок. Эгерде кокус иштеп калса, муну дагы сиз KCB банкынын терминалынан салат экенсиз. Элсом KCB'ге тиешелүү кызмат экен да. Финканын терминалдары дагы Фабилик алат, көпчүлүк учурда 1% кызмат алат. Оптима банкынын терминалы Фабиликте алат. Кызматы 2000 сомго чейин 5 сом болот экен. Башкача айтканда 1999 сом болсо 5 сом болот. Ал эми ровно 2000 сом болсо анда кызматы 10 сом болуп калат экен. Бул да мына терминалдардын ичинен эң арзан жол болот, бирок Оптима банкынын терминалдары көп эмес. Аны сиз алдын ала билип коюңуз. Сизге жакын, жашаган жерге жакын жерде терминалдар, кандай терминалдар бар көрүп коюңуз. Оптима банкынын терминалдары көбүнчө Оптима банкынын ичинде болот. Сберкассанын ичинде да болушу мүмкүн. Жана Ошто билишимче 2 гана супермаркетте бар азыр. Фрунзенскийде, Корзинкада жана Западныйда миллион супермаркеттин ичинде. Ошол терминалдардан салсаңыз болот. Эми терминалдарды салганда мисалды берип кетели. Бул жерде канча акча алат экен? 1000 сомдук салсаңыз 10 сом алат экен кызматы, 1,5 сомдук салсаңыз 15 сом, 1800 салсаңыз 18 сом, 2000 сом салсаңыз 20 сом, чыгылса 1%га септесеңиз чыга берет. 2,5 сом салганыңызда 25 сом, 10.000 сом салганыңызда бир ай ичи мисалы үчүн 100 сом кетирген болот экен терминалга. Андыктан терминалдан салуу өзгөчө кичинерээк заказдар болсо боло берет. Ал эми чоңураак заказдар болсо бул кымбат, невыгодно болуп калат экен. Дагы акыркы терминалдардын бири QuickPay деген терминал чыккан. Муну да айта кетели. QuickPay'дин терминалы мына 10 сом алат экен кызматына, бирок кызматы 0 сом деп жазылат. Анан чегин да биз албадык деп жазат, бирок чынында сиз салган акча менен түшкөн акчаны салыштырып көрсөңүз чынында алган болот. Андыктан кайсы гана терминал болбосун, мүмкүн болсо кичинерээк автозаказдарыңызды төлөп текшерсеңиз болот, эгерде сиз бул терминалдар канча алышын так билбесеңиз. Анан мүмкүн болсо тааныштарыңыздан, наставниңизден, ошол жерде жашаган же ошол жерде иштеген, супермаркетте болсо иштеген кызматкерлерден сурасаңыз болот, канча алат экен, эме кызматтары кандай экен деп сурап койсоңуз болот. Текшерип көрсөңүз болот. Мындай жөн эле терип, Фабиликти терип туруп, айталы бир 10 сом же 20 сомбу же 50 сом салып көрсөңүз, өзгөчө процент алгандардан ошентип билип алсаңыз болот экен. Кичинерээк заказдарыңызды текшерсеңиз оңоюраак болот экен да. Терминалдар сдача бербейт, андыктан сиз суммаңызды даярдаганда дайым без сдача даярдаңыз. Бир гана мобильник тыйын алат экен, калгандардын баары тыйын албайт, андыктан 20 сомдуктардан кошо ала жүрөсүз да. Анан мисалы үчүн 25 сом болсо, сиз демек 40 сом салып койгоңуз оң болот экен. Бирок кызматын дайым эсептеп салыңыз. Эгерде жетпей калса, Фабилик программасы албай коет, төлөнбөй калат заказыңыз. Андыктан сиз
мүмкүн болсо бир аз ашыгы менен салып кое берсеңиз болот. Ал бир аз ашыгы менен салып койгонуңузда терминалдан салган акчаңыздын калганы сиздин Фабиликтеги личный счетуңузда остаток болуп кала берет. Аны сиз кийинки заказдарыңызды иштетсеңиз болот. Бирок ал акчаны чыгарып ала албайсыз, андыктан муну эске алыңыз дайым. Ашкан акча личный счетто кала берет дедик. Так, эми терминалдан төлөгөндө негизинен кантип төлөсөк болот? Негизинен оңой эле бул. Видеолор бар, YouTubeга кирип Мирлан Батырханов деп туруп терминалдан төлөө Фабилик деп жазсаңыз, бул боюнча видеолор бар. 1-2 терминалдан төлөгөн мисалын көргөндөн түшүнүп каласыз. Негизинен же товары по каталогам деген раздел болот. Же болбосо красота и здоровье деген раздел болот терминалдарда, же болбосо прочие деген раздел болот. Ошону бассаңыз ичинен Фабилик, Oriflame, Avon деп чыгат. Кээ бир учурда Фабилик жок болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда Фабилик менен Oriflame, кээ бир учурда Фабилик менен Avon болуп калышы мүмкүн. Муну дайым карап, текшерип койсоңуз болот. Алдын ала төлөгөнгө чейин, алдын ала заказ жазаттагы же заказ жазганга чейин бир текшерип койсоңуз болот, катталгандан кийин. Мына YouTubeга кирип терминалдан төлөө деп жазсаңыз, мына биздин видеолор чыгат. Анан кайсы гана терминалдан төлөөңүз, сиз дайым чекти сактаган аракет кылыңыз, чекти өтөрбөңүз. Чек кокусу акчаңыз түшпөй калса же кечирээк түшүп калса, сиз дайым телефон менен байланышып, ошол терминалдын ээлери менен байланышып, ошол проблемаңызды чечип алсаңыз болот. Кээде бир цифра адашып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиз регистрациондук номериңизди дайым 2-3 сыйра текшерип, анан кийин жазганыңыз оң болот. Сиздин атыңыз кээ бир терминалдарда чыгат, кээ бирлеринде чыкпайт. Андыктан бул жерде цифрадан адашпаган аракет кылыңыз. Кокус адашып калсаңыз, дароо түшпөй, кечирээк түшүп калышы мүмкүн. Бул проблеманы чалып чечиш керек болот. Андыктан чек сизге керек болот. Карточкадан төлөө жолу мына. Карточкадан төлөө жолу биз айттык кыйыныраак, бирок акысыз эң арзан жол дедик. Бир чети терминалга караганда өзүнүн ыңгайлуу жактары да бар. Демек карточка алыш үчүн сиз Optima банкка кайрылат экенсиз. Optima банкка барып сураштырып, паспортуңузду жаңылгап алып, барып карточка заказ берсеңиз болот. Сизге доллар эмес, сизге сомовый карточка керек. Международный эмес, сизге сомовый карточка керек болот. Ошол гана жетет сизге. Карточка алуу акысыз. Карточкага заявка берип койгондон кийин сизге 10 күн же 15 күн же 20 күндө карточкаңыз келет. Анан келгенде кабар алып карап турасыз, келгенде карточкаңызды аласыз. Ошо карточка менен кошо сизге каттын ичинде пин-код келет. Ал пин-код сизге негизинен Фабиликтин заказдарын төлөө үчүн керек эмес. Ал кокус сиз карточкаңызда чоңураак сумма болсо, ошону эртең банкоматтан чыгарам десеңиз, ошондо гана керек болот. Ошондо сиз ошол пин-кодду иштейсиз. Башка убакта иштетпейсиз, аны сиз бекитип койсоңуз болот. Анан мүмкүн болсо бир жакшыраак жерге жазып коюңуз. Ал пин-кодду кокус жоготуп алсаңыз, любой момент керек болот. Пин-кодду сизге ачып бербейт банктар, айтып бере албайт. Сиз карточкаңызды алмаштырышыңыз керек болот. Андыктан пин-кодду жоготпогон аракет кылыңыз. Эми сиз карточканы алгандан кийин банкка кайрылып, Optima 24 приложениесин аласыз да. Optima 24 приложениесин сизге банкта өздөрү көчүрүп үйрөтүп беришет, көрсөтүп. Ошол сиз приложение сиздин телефонуңузга көчөт. Как мисалы үчүн Фабилик каталог деген приложение бар, ошол приложение кошуп булда көчөт. Ошол приложениени көчүргөндө сизге номер, пароль берет. Ошону сиз телефонго сактап коюңуз. Мүмкүн болсо Optima карточка деп туруп телефонуңузга жазып койсоңуз, бул дайым керек болот. Сиз акча салганыңызда керек болот, акчаны которгонуңузда керек болот, бирдик салганыңызда керек болот, Фабиликтен тышкарыда керек болот да. Анан сиз ошол эле учурда карточкаңыздын узун 16 цифра номери турат. Мына 0234 56 78 90 42 деп турат. Ошол номерди жазып алыңыз. Анын астында 6 цифра логин болот. Ошол логинди жазып алыңыз. Анан Optima 24-тун паролун жазып алыңыз. Ушул 3 нерсеси керек болот. 3 нерсени жазып алып туруп дайым колдоносуз. Optima банкынын терминалынан саласыз сиз. Салганда биринчи сиз Optima банктын терминалынан пополнение банковские услуги, пополнить счет онлайн дегенди басасыз. Анан ошол пополнить счет онлайнды басканда сиз карточкаңыздын номерин жазасыз. Мына узун 16 цифраны жазасыз. Кээ бир учурда логин жазып коесуз, кээде жазбайсыз. Смотря кантип төлөп атасыз да. Көбүнчө пополнить счет онлайн дегенди басасыз. Ал жерде 16 цифраны жазасыз. Карточкага мына акчаны салып койдуңуз. Карточкага акча салганда карточкага түшөт, анан карточкадан сиз отурсаңыз болот. Бул боюнча сиз YouTube'дан Optima терминалынан карточкага акча салуу деген видеосун көрүп чыксаңыз болот, ошол жерден төлөсөңүз болот. Мына Мирлан Батырханов деп жазсаңыз, менин видеолорум чыгат. Карточкадан салганыңызда да сөзсүз түрдө ошол чекти сактаган аракет кылыңыз. Чек дайым керек болот. Кокус адашып калсаңыз, түшпөй калса, бул дайым кайрылып чечсеңиз болот проблема. Телефондон приложение аркылуу төлөңүз. Мына карточкага түшкөндөн кийин приложениеңизге киресиз. Киргенде сиз мына пин-код сурайт, ошо пин-код аркылуу кирип туруп, анан Фабиликти табасыз. Фабиликке регистрациондун номериңизди жазганыңызда көпчүлүк учурда аты жөнүңүз чыгат. Аты жөнүңүздү текшерип туруп, анан кийин акчаңызды салып койсоңуз болот. Бирок ал приложениеда сиз Фабиликке канча карызсыз, аны айтпайт. Анда алдын ала жазып алып, анан кийин төлөйсүз. Optima 24 приложениесинде төлөө боюнча видео бар, анда көрүп кетсеңиз болот. Бул кызмат акысыз, салганыңызда акысыз, приложениеден төлөгөнүңүздө акысыз. Карточка албасаңыз, мисалы 1 адреси 10 000 сомдук заказ алып аткан болсоңуз 100 сом төлөп каласыз, 20 000 сомдук алып аткан болсоңуз 200 сом төлөңүз. Эми сиз группаңыз бар болсо, сиз эгерде сиздин адамдарыңыз сиз жашаган жерде жашаса, же болбосо сиз иштеген жерде иштеген адамдарыңыз болсо, сизге карточка алып калуу дагы ыңгайлуу болот, сиздин группаңызга да төлөгөн арзан болуп калат да. Жана ыңгайлуу болот. Андыктан бул жолду да ойлоп койсоңуз болот, өзүңүз гана эмес, группаңыздагылар да төлөсө болот ошол карточкаңыз аркылуу. Ал адамыңыздан сиз акчасын алып коесуз, карточкадан өзү көзүнчө көрсөтүп туруп төлөп коесуз, Ушинтип дагы кылсаңыз болот, алдын ала запас менен бир 5-6 миң салып коюп, группаңызга дагы төлөгөнгө жардам берсеңиз болот, эгер кааласаңыз болот. Каалабасаңыз өздөрү терминалдан төлөй берет. Ашча волокитан не кылам десеңиз, бул эми өзүңүздүн ишиңиз. Ашкан акча карточкада кала берет. Ал акчаны сиз бир гана Фабилик эмес, бирдик да салсаңыз болот, свет, газ жана башкаларда төлөсөңүз болот да. Бул үстүнө акча кошуп төлөй берсеңиз болот. Жетсе ошол боюнча төлөсөңүз болот экен.
Кийинки жол бул онлайн кошелектон төлөө. Демек бул жерде биз көрүп атабыз Kiwi кошелек деген сүрөттү көрүп атабыз. И мобилдик деньги. Бизде Kiwi кошелек анча өнүккөн эмес, мобилдик деньги кошелек колдонсоңуз болот. Мобилдик деньги кошелекке сиз биринчи карточка салгандай эле биринчи ошол мобилдик деньгиге саласыз. Мобилдик деньги сизден бул акысыз эмес, бул кызмат бул 0,7% алат. Салганыңызда эч кандай кызмат албайт, бирок кошелегиңизден мобиликке төлөгөнүңүздө 0,7% алат. Бирок бирдик салганыңызда акысыз болот. Мына веб кассаларга төлөп отурбай сиз ошол кошелекти ачып койсоңуз, Билайн, Мегаком, Ошка жана башка кызматтарды акысыз төлөсөңүз болот экен. Ал жагынан да бул ыңгайлуу экен. Эми муну сиз Play Marketке келесиз, мобилдик деньги деп жазсаңыз, ушул сүрөттө чыккандай мына кошелектин сүрөтү чыгат. Ошону көчүрүп аласыз, установка кыласыз приложениени. Көчүргөндөн кийин сизге ал жерде телефонуңузду сурайт. Телефон кайсы телефонду жазганыңызды, пин-код, паролдорду бүт жазып алыңыз өзүңүзгө. Бул керек болот. Установка кыласыз телефонуңузга. Анан мобилдиктин терминалдан кошелекке акча саласыз. Сиз терминалга барыштан мурун ошол мобилдик кошелекке бир кирсеңиз, сол жакта жогору жагында сиздин номериңиз чыгат. Номер кошелекка деп. Ошо кошелек номериңизди жазып алыңыз телефонго, бул дайым керек болот. Анан пин-кодторуңузду жазып алыңыз. Эгерде сиз өзүңүз кылбасаңыз, YouTube'да менин видеолорум бар. Кантип кошелек менен иштеш керек, кантип карточка менен иштеш керек, ошолордон карап үйрөнүп алсаңыз болот экен. Демек сиз биринчи алгач карточка салгандай эле мобилдик кошелекке саласыз, кошелек номериңизге. Анан кийин телефондон приложениеңизге кирип, аркылуу уже Файбелекти издеп таап туруп, Файбелектеги регистрациондук номериңизге саласыз. Эгерде дагы да түшүнө албай кыйналсаңыз, YouTube'да видеобуз бар, ошодон көрүп үйрөнүп алсаңыз болот экен. Эгерде сиз кошелек ачпасаңыз, бир айда сиз 10 000 сомдук заказга сиз 100 сом төлөйт экенсиз, 20 000 сомдук заказга 200 сом төлөйт экенсиз. Андыктан сизге кошелек ачып коюу же карточка ачып коюу же экөөнү тең жасап коюу ыңгайлуу болот экен жана арзан болот экен. Мына кошелек аркылуу төлөгөндө сиз бир айда 10 000 сомдук заказга 70 сом төлөйт экенсиз, 20 000 сомдук заказга 140 сом. Же өзүңүз же группаңыз менен бирге ушунча төлөйт экенсиз. Мына аз да болсо акча эконом болуп калат экен эгерде сиз кошелек иштетсеңиз. Ал эми карточка иштетсеңиз анда кыйла акча эконом болуп калат экен. Ашкан акча сизде кошелекте кала берет, ошо кошелектеги акчаны сиз бирдик салып жана башка иштетсеңиз болот. Эми шаарларда мына негизинен 3 вариант дедик. Биринчиси терминалдан төлөө бул 1% алат экен көбүнчө, карточкадан төлөө бул акысыз болот экен көбүнчө, онлайн кошелектен төлөө 0,7% болот. Демек сиз терминалдан төлөсөңүз түз регистрациондук номериңизди саласыз Файбелектеги. Ал эми кошелек же карточкадан төлөп атсаңыз, анда сиз биринчи кошелекке же карточкаңызга саласыз, анан карточкаңыздан приложение аркылуу Файбелекке саласыз. Файбелекке салгандан кийин кабинетиңизге кирип, моя заказын басып, оплатить басып коет экенсиз. Ошондо төлөнөт экен, 3 кадам экен да, эгерде карточка же кошелек иштетсеңиз. Ал эми терминал иштетсеңиз 2 кадам. Терминалдан счетуңузга салдыңыз Файбелек регистрациондук номериңизге, анан кабинетиңизге кирип оплатить басып койдуңуз. Терминалдан төлөө оңоюраак экен, бирок кымбатыраак. Эми сизге ийгиликтүү төлөмдөрдү, ийгиликтүү сатып алууларды жана ийгиликтүү сатыктарды каалап кетебиз. Жана группаңыз менен бирге төлөмдөрдү жасап, кандай үйрөтүп отуруп, ийгиликтүү бизнес курушуңузду каалап кетебиз.